Biz баарыбыз билебиз, мына Шырдакбектин Боз чоркоосу жөнүндө көп уламышка окшоп айтылып келет. Эми бул чындык көрүнөт. Көрсө, анын жет атасы бар да. Мына Эртештик. Эртештиктен атасы Элеман. Элемандан Эртештик, Эртештиктен Жоодарбешим, Жоодарбешимден Эрениси, Эренисиден Тейитбек, Тейитбектен Курманбек, Курманбектен Сейитбек, Сейитбектен Шырдакбек хан. Мындан туяк калбаптыр. Анан бул аябай жаш үйлөнөт экен. Келинчегинин аты Эркайым болот экен, экөө тең жаш үйлөнгөн. Анан Шырдакбекке мындай караганда эч ат жакпаптыр да. Анан ошондо бир аксакал айткан экен: "Айланайын балам, Манас дагы кайрылган. Кантип тапсам" деп издеген. "Сен Айдынкөл деген көл бар. Ошо көлгө барсаң, Сыйкырдуу булак деген булактан көп булак бар. Ошонун ичинен Сыйкырдуу булак дегенди табыш керек да. Ошону куйган жеринен бир бээ келип жылга суу ичет. Эгер ошол бээни кармасаң, ошонун колуну сага төөлүктүү ат болуп берет" дегенде, анан ошол аксакалдан сурайт: "Мен кантип кармасам болот, кантсем болот" деген. Аксакал айтып берет: "Балам, сен барасың. Бир айда бир жолу суу ичет. Быйыл бээ бооз болушу мүмкүн. Келип ошол жерден ичет, анан жок болуп кетет. Дагы бир айдан кийин келет" десе, бала эрте барып алыптыр да. Барса, баягы бээ келиптир. Келип сууга жакындашканда мунун жытын сезип калып, кайра кетип калыптыр. Анан Шырдакбек бир ай күтүптүр. Ошондо аксакалга кайра барса айтат дейт: "Балам, мен бир нерсени айтпай калыптырмын. Жанагы чөптөрдөн жыт өткүзбөй турган жапка кылып берейин бутуңа. Ошону кийесиң. Анан ошо жыт өткүзбөй турган чөптөрдү бетиңе калкан кылып алып барып, жакыныраак жерден орун алып күтүп жатасың. Ошондо бээ келет. Анан аябай тойгондо анан барып катуу кача албай калат, кармап аласың" дегенде, анан ошондой кылып бээ келет, сууну аябай ичет. Анан барып кармаганча ошо карды жарлоо күчү жетпей кала, ошондой болот. Ошо бээ өлүп электе жана ууз сүтүн эмгизип, анан өзү көтөрүп, жетелеп үйүнө алып келип, Боз чоргон анан экөө достошуп бирге болуп калат. Боз чоргонун кыйындыгы ушу болот: атса жебенин огу жетпейт экен. Сайса найзанын учу өтпейт экен. Себеп дегенде, бул Сыйкырдуу булактан суу ичкен жаныбарлардын эмеси экен. Ошондо үстүндө дайыма Шырдакбек болгондо кандай курчоодо калса дагы алып чыкпыт. Ошого кызыккан Калмактын ханы ошо Шырдакбектин Боз чоргоосун алыш үчүн 7 жолу согуш жасайт экен. Жеңе албайт экен да. Күндөрдүн биринде бу Шырдакбек баягы жортуулдан кичине ооруп келип калат экен. Катуураак ооруп келет экен. Ошондо молдолор, анан жана бузукулар жана кыздын башын айлантып: "Бул өлүп калат. Анан сен кимге турмушка чыгасың? Анан көрө Калмактын ханы Шыгайбекке бар. Экинчи болсо дагы, үчүнчү болсо турмушка чыгып алсаң, жыргап жашайсың. Молдоңду ала кет" дейт экен. Ошону түшүнбөгөн, эми анан баягы Шырдакбектин атын минип алып, койкоюп, молдону ээрчитип алып анан барат экен. Барганда Шыгайбек элге салат экен: "Агылайын калкым, мына аттын үстүндөгүсү дагы сулуу. Ал эми мен 7-8 жолу согуш жасап ала албаган атты минип келип калыптыр. Менин олжом келиптир. Эмне дейсиңер?" дегенде, "Сен эгерде ошол хан боюнча, баатыр боюнча калам десең, эч качан аялын алба. Ал да сага окшогон баатыр. Эгер беттешип жеңип алсаң, анда мейли эле. Мынандай кылып алган бул Кудайга да жакпайт, эч кимге жакпайт.
Ошон үчүн сен өзүң аброюңду сактап калыш үчүн буларды жок кылып ташта деп өлтүртүшөт да. Ошону көрүп калган ат ошо тигилерди жанагынтип жазалап атканда байкап калган ат анан ар кандай туйлабаларга карматпай, байлатпай, ар кандай кылып эметкенде мингиспей койгондо анан алар караңкы тамга алып кирип 4 бутуна мык кагып тактанын үстүнө анан кошумча нокто салып туруп байлап коет экен. Мен мындай деп жаздым. Мен шырдактым бөс жорго, шылдың болдум досторго, эки айым каң ишенеп эла бирин төктүмбү, жоргатымдың унутуп жорго, жолур жакаңа өттүмбү. Ханымдын тилеп аманын, ханымдын өчүн аламын, байлоодон бошоп мен өзүм барына кабар саламын. Төрт буту мыктап кагылган, кошумча нокто салынган, бирөөсүн эле бошотуп мен Кудайга жалынам. Жатып албай камакта, шырдагыма көрүнөм учуп чыгып заматта. Кудайым жолум оңдосо, камбаратам колдосо деп туруп анан кийин баягы чымырканып 4 бутун сууруп жанагы кошумча ноктосу менен салынган жүгөндөрдүн эмелерин кайыштарын баарын кырча тиштеп чыкса хан сарай 6 бакса дуал. Ошондо Шыгайбектин хан сарайын 4-5 айланып туруп анан аша секирип жоргосунан жаспастан Шырдакбекке карата анан качып жөнөйт. Аркасынан Шыгайбектин мен деген кыйын күлүктөрү менен кубалайт. Бирок жоргосунан жаспай жеткизбестен анан Шырдакбектин алдына келип калат. Анын дүбүртүн уккан Шырдакбек ооруп аткан жерден баш көтөрүп сойлоп эшикке чыгат. Чыкса өзүнүн бос жоргосу. Анан үн катат. Ошондо ат кайрылып келип Шырдакбекке чөгөлөп турганда көкүлүн сылап, жүгөнүн алып, токулгазын сыйрып, анан ошондо кулагына айтат. Эми сен өзүңдүн жапайы үйүрүңө кошул. Сен адам кылбаган жакшылыкты кылдың. Деп караса, астыңкы бутунда бир мык суурулбай калган экен. Ооруп аткан күчүнө күч кошулабы, тиштеп туруп мыкты сууруп, анан ошондо көкүлүнөн сылап туруп айткан экен. Эми мен акыбалым ушул. Жапай үйүрүңө кошул. Ошол жакта сен оордуң. Деп туруп анан ат адамдын канаты деп айтылып калган нерсе экен. Эми ошол Шыгайбектин хан ордосунан Шырдакбектин ак өргөсүнө чейинки жүрүштү мына күйдө чертилет.
деп Шырдакбектин Бозчорго ушундай айтылат экен. Атса жебе жетпеген, сайса найса өтпеген. Ат адамдын канаты. Күүнүн аты 30 кылым. Ош ичиминге арналган күү. 30 кылым жашаган Ош шаарым улук орду экен. Орун алган конушу байыркы жибек жолдо экен. Өзүнө курдаш жашы тең дүйнөдө шаар бар бекен. Ошондо мен айтам да, керемет Оштун ортосун бөлүп акса ак бура. Сулайман тоонун сыйкыры Меккеге теңдеш таш тура. Франциянын Ош шаары аты эле окшош болбосо биздин Оштон жаш тура.